Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala khatamil enbiya'i ve mursalin. Allah'a şükür, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar olsun. Biz bugün söyley turgan sözübüz, eң adam aksagan, adam oşol sebepti günöөгө köp batkan mesele bul adamdын kaalоосу. Adam kaalоосуна erişip ketkende köp günöөгө barat. Çoğun günöөгө, kiçinekey günöөгө, günөөнүн ар кандай түрүнө barat. Oşol nefstin kaalоосу. Ушул nefstin kaalоосу tuurasındaga tema tuurasында süйлөp sabak kılabız inşallah. Arap dilinde hava degen söz aytılat. Hava degeni oşol kaalоо degенди bildiret. Anın nefs degen nerse var. Nefstin kaalоосу desek dele bolat, je adamdын kaalоосу desek dele bolat. Oşol nerseni biz jakşırak düşüngөнгө hareket kılabız. Misal üçün Arap dilinde hava degen söz jakşı görүү, kaalоо, eňsөө degen manilerdi bildiret. Sözdük manisi bul. Al эми termindegi manisi bolsa, şariatga ılayık kelbegen, adamdın kumary kaalap rahat algan nersege adamdın nefsinin burulup ketişini aytат. Düşünaldık, şariat ruhsat berbegen, kumar kaalap rahat algan nersege adamdın nefsinin erçip burulup ketişin bul oşol nefstin kaalоосу je kaalap erçip ketүүnü bildiret. İbn Qayyim rahimahullah aytkan eкен, hava je bolsa nefstin kaalоосу tuurasında düşündürüp atkanda, bul kaalоо degeni adamdın tabiatı özüne ılayık kelgen nersege ooп ketkende aytat. Misal üçün insandagı özünün kaalоосу, жашап калуусу үчүн ээрчиген nerseni dagı hava dep aytılat. Mundayça aytkanda adam daima tamak jegenge, içkenge, nikege burulup durat. Sebebi Allah subhanahu wa taala şonday tabiat bergen. İçiş gerek, jeş gerek, üylönüş gerek. Sebebi adamdagı, ayalda dagı, erkekte dagı şahva kaalоосу бар. Жынстык шахва кaalоосу бар. Бул дагы кaalоо деп эсептелинет. Ал эми биз сүйлөй турган кaalоо, нефстин кaalоосу бул адамдын жаман жакка бурулуп кеткен жагын айтабыз. Мисалы үчүн, жебесең, ичпесең, анда жашоо токтойт. Эгер үйлөнбөсөң, анда адамдын тукуму үзүлөт. Ону дагы нефс каалап турат. Бирок ошол нефсти качан кайсы нефсти ээрчийбиз, нефстин кaalоосун ээрчийбиз, качан кайсы нефстин кaalоосун ээрчибейбиз. Ушуларды айтышыбыз керекпиз, Эми биринчиден нефсти каалап кеткенден же каалоону ээрчип кеткенден кайтарган аяттарга токтолобуз. Түздөн түз эле Аллах субханаху ва таала бизди нефсиңардын каалоосун ээрчип кетпегиле деген тыюулардагы аяттар мисалы. Бул туурасында аябагандай көп. Кээде далил бар. Кандай болсо дагы адам өзүнүн нефсинин каалоосун тыюуга келтирген далилдер мисалы. Аллах субханаху ва таала "Фала таттабиул хава ан та'дилу" Nefstin kaalоосун ээрчип кетип, адилетсиздик кылып койбогула. Адилетсиздик бул зулум болуп эсептелинет. Зулум чоң күнөө. Адилетсиздик өзү чоң күнөө. Зулумдун тескериси адилеттүүлүк. Неге адам адилеттен таят? Нефсин ээрчип кеткен учурда. Нефстин каалоосун ээрчип кеткен учурда адам адилеттүүлүктөн таят. Аллах субханаху ва таала айтып атат, нефсиңарды ээрчип, адилетсиздик кылып койбогула дейт. Кандай каалоо болбосун, түздөн түз адилеттүүлүктү таштап нефсиңди ээрчип кеткен болсоң, бул зулум болуп эсептелинет. Ал эми Аллах субханаху ва таала кийинки аятында ауду билля "Я Давуду инна жаалнака халифатан фил арди фахкум байнан наси бил хакки ва ла таттаби'ул хава фаюдиллака ан сабилиллах". Аллах субханаху ва таала Давуд алейхиссалам, "О Давуд, биз сени жерде Аллахтын же менин өкүмүмү жүргүзө турган кылып койдук". Эми халифа деп келген, халифа орун басар деп айтылат. Адамдардын арасында ак менен өкүм кыл. Демекчи адилеттүү өкүм кыл, нефсиңди ээрчип Аллахтын жолунан адашып кетпе. Нефсиңди ээрчисең Аллахтын жолунан адашасың. Аллах субханаху ва таала Давуд алейхиссаламдагы нефсинин каалоосун ээрчип кеткенден тыйып атат. Кээде куфр, адашкан адамдардын нефсин ээрчип кеткенден кайтарып келет. Аяттарда. Misali, "Euzu billah ve la tettabi' ahva'ellezine kezzebu bi ayatina vellezine la yu'minuna bil ahireti ve hum bi rabbihim ya'dilun." Allah subhanahu wa taala bu ayetinde olsa Allah'ın ayetini жалганга чыгарып, акыретке ыйман келтирбегендердин каалоосун ээрчип кетпегиле. Бул жерде. Ошол аяттарга катуу көңүл бурушубуз керек. Аллахтын аяттарын жалганга чыгарып, акыретке ыйман келтирбегендердин каалоосун ээрчип кетпегиле. Азыркы биз жашап аткан чөйрөнүн баардыгы
başkalarının kaalоолорун ээрчип кетип аткан учурлар көп кездешет, туурабы? Ошолорду ээрчибей келет деп Аллах субханаху ва таала. Алардын каалоосун. Кийинки аятында болсо ауду билла قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurup aytqan: "Men sizlerden kaalooңарды ээрчибеймин. Эгер ээрчисем адашып, туура эмес жолдо жүргөндөрдөн болуп калам. Хидаяттагы адамдардан болбой калам" деп. Kafirlarga aytылып аткан söz. Эгерде душмандар келип туруп, өздөрүнүн каалоосуна адамдарды ээрчигенди же бизди ээрчитип кеткенди каалап аткан болсо анда биз куд ушундай жооп беришибиз керек. Силердин каалооңарды ээрчибеймин, адашып кетем, тууру жолдогулардан болбой калам деп айткенин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп атат. Кийинки аятында ауду билла ва ла таттабиу ахваа кауmin qad dallu min qablu wa adallu kaseera wa dallu an sawa'is sabil. Adашкан, мурдатан эле адашкан коомдорду ээрчип кетпегин. Алар көбүн адаштырган, тууру жолдон адашып кетишкен. Демек, тууру жолдон адашкан кафир, мушрик жана башкасынын бардыгынын каалоолорун ээрчигенден Аллах субханаху ва таала бизди кайтарып атат. Биринчи, жогорудагы аяттар өзүбүздүн нафс каалообузду ээрчибей келе деди. Экинчисинен, ошо кафир, мушрик, момун мусулмандардан башкалардын каалоосун ээрчип кетпейт. Аяттарын айтып керейт абыз, فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Allah subhanahu wa ta'ala алардын ортосунда Allah subhanahu wa ta'ala түшүргөн менен өкүм жүргүз. Мындайча айтканда Куран менен өкүм жүргүз. Себеби Куран бул адилеттүү өкүм болуп эсептелет. Алардын каалоосун ээрчип кетпегинин хактан тайдырып коет алар. Демек, башкаларды ээрчий турган болсок же башкалардын каалоосун ээрчий турган болсок, бизди хактан тайдырат булар. أعوذ بالله فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Бул дагы аят. Ошон үчүн дейт Аллах субханаху ва таала, дуа кыл, чакыр, вастaqim. Динин кандай буйрса, кудду ошондой аткар. Алардын каалоосун ээрчип кетпе. Кандай буйрулсаң, ошондой аткар. Демек, биздин Куран, Сунна кандай буйрса, ошондой аткарсак, өзүбүздүн да каалоону ээрчибейбиз, башкалардын да каалоосун ээрчип кетпейбиз. أعوذ بالله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu wa taala bizdi estегенден калбын кайдыгер кылып койгондорго баш ийбегини, моюн сунбагыны. Алар өздөрүнүн нафсинин каалоолорун ээрчип кетишип, алар тууру жол таппай калышкан. Аят. Allah subhanahu wa taala аят. Демек, Аллахты зикир кылгандан калбы кайдыгер адамдарды дагы ээрчип кетпешибиз керек. Себеби алардын каалоосу дайым тура эмес жолду, хидаяттан башка жолду каалап турушат. Аларды ээрчибе. Себеби алар өздөрүнүн нафстарын ээрчип кетишкен. Демек, Аллах субханаху ва таала бул жогорудагы каалоолордун бардыгын кафирлар, мушриктерге таандык кылды. Себеби алардын каалоолору дайым актан тайып турушат. Момундун тескериси. Себеби кафир дайым батылды, жамандыкты каалап. Кафирларда эч кандай жакшылык каалоосу жок. Ал эми момун болсо, өзүнүн каалоосу менен жогорку баскычка көтөрүлөт. Качан? Аллах субханаху ва таала эгерде Аллахтын буйругун аткарам деп, адам өзүнүн ошол нафсинин каалоосуна каршы чыгатын болсо, Аллах субханаху ва таала ал бендесинин деңгээлин көтөрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген жолун ээрчий турган болсо, адам нафсин ээрчип эмес, пайгамбар алып келген динди ээрчий турган болсо, анда адам өзүнүн деңгээли көтөрүлүп, таква деңгээлине чыгат. Allah subhanahu wa ta'ala أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع هواه. Allah subhanahu wa ta'ala iki adamды салыштырып атат. Бири Роббисинен келген хакта болгон адам, экинчиси амалы жаман амалдары кооз көрүнүп, нафсин ээрчип кеткен адамды айтып атат. Экөө бири-бирине окшош болобу? Карагыла. Роббисинен келген хакты кармап тутунган адам менен жаман амалдары кооз көрсөтүлүп, өзүнүн нафс каалоолорун ээрчип кеткен адамды Аллах субханаху ва таала салыштырып. Экөө бирдей болобу? Ооба, эгер адам өзүнүн нафсин ээрчий турган болсо, өзүнүн кылып аткан амалдары кооз сулуу көрүнүп калат. Мисалы, момун мусулмандардан эле кээ бир адамдарга күбөбүз, кылган күнөөлөрү менен мактанган. Себеби ошол кылган күнөөсү өзүнө кооз көрүнүп калган. Күнөөсү менен мактаныш бул момундун касиети эмес. Ал эми кафирлар ооба, өзүнүн ошол кылгандары менен мактанат, бирок момунга жарашпаш керек. Өзүбүз күбөбүз бул нерселерге. Нафсы каалаган нерсеси, өзү нафсы каалап, анан кийин жаман амалы көзүнө кооз көрүнүп калган адамдар ошол күнөөлөрүн мактанып калат. Эми ошо менен
Rabbisinin buyruğun atkарып atkan adam ekönün ortasındagı salıştırуу. Allah subhanahu wa taala bul ayatında salıştırып atar. Эми кийинки аяттарында болсо Аллах subhanahu wa taala ошол хава, каалоо, нәфскә таандык болуп келген кейбир аяттарга карайлык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-ажизу мен атба'a nafsahu hawa." Алсыз нәфсин каалоосуна ээрчитип жиберген адамды алсыз деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сенин нәфсиң каалоосун ээрчитип кете турган болсо, ошону жөн коюп таштап сала турган болсоң, демек сен алсызсың деди. Каалоо бар да дайым каалайт. Бизде табият дайым каалайт, күнөөнү каалайт, зынаны каалайт, уурдаганды каалайт, жеп ичкенди каалайт, кыянат кылган бардык жамандарды каалайт. Эгер сен нәфсиңди ошол жака кое берип жибере турган болсоң, сен алсызсың деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кээ учурларда каалоо калпка таандык болуп да келет. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хузайфа радиаллаху анху риваятын хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан сөзүн айтып атат: "Ту'радул фитану алал кулуби кал хасири удан уда, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda." Fitne adamdын kalplarına daim uçurap turат. Fitne. Kal hasiri udan udan. Hasir деген сөз тосмо баягы. Неме бар го? Бизде кыргызча кыша дейт го. Камыштан токулган. Ушундай болуп фитне биринин аркасынан бири келет. Калпка жолугуп турат. Кайсыл калп аны ээрчип кетип, ошол фитне көкүрөгүнө сиңе турган болсо, ага кара дак түшөт. Кайсыл калп аны кабыл албаса, көкүрөгүнө ак чекит түшөт, дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эки калпка айланат. Бири ак, таптаза, ага эч кандай асман, жер, ал мындайча айтканда кыямат күнгө чейин ол фитне, ал калпка фитне эч качан таасир бербейт. Себеби адамдын көкүрөгү аппак болгондон кийин тирик эле болсо, өлгөнгө чейин таптакыр ар кандай фитнелер ага жолукса дагы таасир бере албайт, зыянын жеткире албайт. Бул биринчи калп, экинчи калп болсо кадимкидей капкара калпка айланып калат. Ал эч кандай бир жакшылыкты билбейт, жамандыкты дагы жамандык деп билбейт. Өзүнүн ошол калп өзүнүн каалоосуна кирип кеткен болот. Ооба, эгер адам күнөө кыла берип калбы каткандан кийин, куду баягы жогоруда айтканыбыздай, кылган жаман амалынын бардыгы укмуш эле көрүнүп калат дагы. Ал ажыратпайт эч нерсени. Себеп калбы каткан, ошол калп нафстын каалоосун ээрчип кеткен калп болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну айтат. Эми биз кийинки сүйлөй турган сөзүбүз качан инсан ошол каалоосун ээрчип кеткенде же кайсыл каалоосуна жазаланат. Буну кийинки тема кылабыз.